мен Элмирбектин немеси кайны солом, Гүлбүн ини солом деп колум көтөрүп макталам. Мен дагы бир тууганымды жоготком деген буну адам баласы эле алып кетти да, чыгын айткандачы. Аллага тапшырдык эми кандай эме болсо дагы. Бир туугандар эч качан ажырабасын дейли. Жезден тартып калган чүмүк кишинен мындайраак. Айландырып келип туруп сүйлөп соккон жагы бар дегендей мындай. Көз өткөндөн кийин өзү жок анча-мынча чыгармачылык адамдар көптөр унутуп койду го дейм. Анан Саламатсыздарбы? Соло ТВ каналынын жалпы катталуучулары. Бүгүн бизде дагы өзгөчө конок бар. Ал ким десеңиздер, маркум Гүлбү Орозкул эжекебиздин бир тууган энеси Бакытбек Мамытбеков жана жанында жандап коштоп келген Нурланбек Муратбекович бүгүнүздө конокто. Саламатсыздарбы? саламаттык, жакшы, өзүңүздөр. Жакшы, рахмат. Рамазан айын буюрса жакшы деңгээлде өткөрүп алдык деп ишеништемин, э? Ооба, Рамазан айыны жакшы, чындыгында быйыл биринчи жолу орозо кармашым. Ошо ар бир орозо туткан инсандарга орозолор кабыл болгон болсун, кыргыз элибизде, журтубузда тынччылыктар болсун, ушундай жакшы күндөрдө жолугуштура берсин Аллахым. Жакшысызбы Нурланбек? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз дейли биздин Соло ТВ каналына. Анда келиңиздер, дайыма эле ушундай жакшы бир маанайда жолугушуп эле жүрө бергенге эмне жетсин, э? Жагымдуу бир чыгарма менен башталалы. Макул, келиңиздер, урматтуу кыргыз элинин бардыгыңыздарга тынччылык каалайбыз. Жолуккан кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы деп Мавлянов агайыбыздын сөзү ону ушул кишиге таандык. Жолуккан кандай жакшы деген бир чыгарма аткарып берели. Келесиз. Çığlığı cüzlerinden, şeiri çok sözlerinden, çarkırap gülüp durgun, caynagan közlerimden, jolukkan kanday jakşın, joluksak kanday jakşın, jolukkan kanday jakşın. Sağıngan жүрөк менен, эң жакшы тилек менен, кубаттап бекем кысып, кубаттуу билек менен, көрүшкөн кандай жакшың, көрүшсөк кандай жакшың, көрүшкөн кандай жакшың. Amanlık bolsun deşip, böksöyleri tolsun deşip, bayrılap başımızdan, baktı ölet konsun deşip, bar bolsok kanday jakşın, bar bolgun kanday jakşın, bar bolsok kanday jakşın. Ödeden öbek bolup, ıldıydan çölük bolup, kırgız el jay turmuştan, jakşılık sebep bolup,
жолыққан қандай жақсы, жолықсақ қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, көрішкен қандай жақсы, көріссек қандай жақсы, бар болған қандай жақсы. Деп, шындай Мамырасыл деген ағайымызға таныдық. Абдан жақсы жазған екен маға бұл ырдын біздің елімізге, жерімізге ылайықты дегендейчи, бар болойлу, жолугуп жүрөйлү дайыма кыргыз элибизде тынччылык болсун, мындан кийин жакшылыктар болсун деген белгиде чыгарылган экен да. Ооба. Ошонтип ырдап койдук. Эң жакшы. Келиңиз жанда алгач эле ошол чыгармачылык тууралуу сүйлөшөлүчү. Чыгармачылыкта кандай жаңылануулар бар, качан сизде жапжаң ырларды күтөбүз, көрөбүз, ошол тууралуу кеңирээк айтып берсеңиз. Буюрса могу жакындан баштап, Кудай буюрса Рамазан айынын ичинде көптөгөн чыгармачылык адамдар менен ооз ачууда бизде кыргыздын жакшы салтында ооз ачууда көптөгөн чыгармачылык агайларыбыз менен жолугушуп, чогуу ооз ачып, олтурганда сүйлөшүп дегендей көп жолугуштук. Андан кийин ошо агайларыбыздын жакшы ырлары бар экен. Кудай буюрса ошо жакшы таланттар алып чыксаңар деген дагы сунуштар түшүп атат. Чындыгында мынакей ушул азыркы ырдаган ырдын автор Мамырасыл агайдын сонун ырлары бар экен. Кудай буюрса ал агай менен дагы иштегенге даярмын. Ырларым бар, бакыт энем алып чыкты атат. Кудай буюрса андан башка дагы Кудай буюрса көп ырчылар менен иштешебиз деген ойдомун. Бардыгы алдыда. Бактага негизи эле ушул убакка чейин эмне үчүн ошол өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңызга көбүрөөк басым жасаган жоксуз? Бизде мен Сибир жер кезинде жүргөм да. Анан кийин баягы эжекем ырдап жүргөн үчүн мен бул тармактан алыстап кеткен болчумун да. Анан кийин негизи экөөбүздүн чыгармачылыкта жүрүп алсак болбой калабы деп анда Гүлбежем ырдап жүрчү, анан кийин Элмирбек Жездем дагы ырчы болуп, анан кийин мен дагы ырдап кетсем деп бизден Төкмакым бар, ырчы эжем бар, Жездем болсо Төкмакым болсо мен дагы кошуло албайм деп башка дүйнөгө кетип калгам да. Анан кийин чындыгында Россияда иштечүмүн. Анан кийин ал жактан келгенимде да ушул эжекем кел бас ырдашың керек, сен жөн эле жүрөсүң, убакыт өткөрүп деп Кыргызстанга кайрылып келгенимде дагы эжем себепкер да. Мынакей Гүлбеже экөөбүздө да сөз кылып баштадыңыз, ушу балалык чагыңыздар тууралуу сүйлөшкүм келип турат. Негизи эле уда келип калса же болбосо эже менен ининин ортосунда көп пикир келишпестиктер көп болот, кичинекей бала чактачы. Ушундай учурлар да көп болсо керек сиздерде. Бизде эже мындай шамдагай шайыр адам эле да. Кыргыз элибизге бүт эле белгилүү, кыял жоруктары ушунчалык колу ачык, аябай мындай жок нерсени бар кылган адам эле да. Анан кийин кичинекей кезибизде ушу жайлоодо негизи көп барчук. Биз жайлоодо өскөн үй бүлөбүз да, мындайча айтканда, кышында кыштоодо, жайында жайлоодочу. Анан кийин ал адам атты мыкты минген адам болчу, инсан болчу эжекем. Анан кийин биз дагы ошого атты минип мындай тоолорго ат менен барып улоо менен деп койчу эле го. Анан кийин ал жакта дагы ушундай сахналарды жазып алып, тоонун арасындачы, карагайлардын арасында суулар агып турат. Биздин Кыргыздын жери керемет жер да. Биз өзүбүз барктай албайбыз да. Анан кийин ал эжем сахна жазай калып, микрофондорду ушундай жазай калып, анан кийин интернет аткарып, ошондо дагы жайлоодо ырдап, ошондо эле ал адам баягы чыгармачылыкка болгон көз карашы түз болгон экен да. Баягы бизде 3-1 тууганбыз, менден улуу агам дагы ырдайт, аккордеон менен. Апам дагы кат ырдаган, атам дагы жакшы ырдаган дегендей. Негизи ушул үй бүлө бардыгыбыз эле ушундай ырдайт экенбиз да. Мындай Гүлбеже эке сиздин мындай какыс кукус кылып койгон учурлар болду эле? Ошолор көп.
эзимде деле жок болгон экен, бирок мени көп чоңойтком дейт. Өзү көзү тирүү кезинде айткан, мен сени көтөрүп көп чоңойтконмун, аябымдай бышык болчусуң деп берет да. Мен эмне болуп бышык болгон мен билбейм. Мен өзүмдүн азыркы жашоомон көп деле мындай немени көрө албайм. Мен деле мындай ушул колумда болсо берсем деп аракет кылам да бирөөгөчү. Ушу жардам берсем экен депчи. Анан кийин азыр могу ыр дүйнөсүнө, шоу дүйнөсүнө жакындасамбы деп аракет кылып атам. Эми Кудай буйрса, бардык тилектер алдыда. Кудай буйрса. Анда келиңиз, ушул Гүлбү эжекебиздин жагымдуу бир чыгармасын укпайлы, сиздердин акардион. Жаз жаңадан жаркып келген сирени гүлүн ача элек, мажурум тал жапжаш эле, биз да талдай жаш элек. Сүйүп отуң чагылганда турду сирен гүлөнүп, тағдыр қошпой турам жалғыз, қар тарақа чөлөнүп. Қарқыралар учуп өтөт, катарлары бузулбай. Биз неге айрылыштык, балким тагдыр ушундай. Көздөрүнөн оту жанып, жаштар өтсө топтошуп, махабатым унутулат, кар тарака окшошуп. Кар тарактын бутагында кар бүртөгү кетелик, биз өткөргөн алтын күндөр кайра баштан элестеп. Жаз жаңадан жаркып келген сирен гүлүн ача элек, мажурум тал жапжаш элең, биз да талдай жаш элек. Мажурум тал жапжаш элең, биз да талдай жаш элек. Негизинен ошо Гүлбү эжекебиздин чыгармаларына кайрадан дем күч берип, кайрадан жаңыртып, өзүңүздүн аткарууңузда чыгарайын деген ойлор барбы? Буйруса эми чындыгында бул ырларга жан киргизип, мыкты аткаруучу болгон, өзү чындыгында эжекем ыр жазам деген ой тилектери бар болчу. Тилекке каршы ал максаттар тилегин ашпай калды, бирок жакшы деңгээлде аткарып, ошо көптөгөн. Бул ортомчу бизге ысыкөлдө эле Расул Маматкулов акебизге мен чындыгын айтат элем, терең ыраазычылык. Өзү ырдабай туруп ушул эжекеме берген экен да. Сен бул ырдын немесине жетесиң депчи. Чындыгында жеткирип ырдаган. Андан кийин мен дагы баягы бир жерде сурануу болду да. Эжекеңдин ырларын ырдап бербейсиңби депчи. Андан кийин ошондо мага идея келди. Чындыгында мен бул ортомчу бизге ысыкөлдө ырдайм деген немемде жок экен эле. Анан кийин жаттап аракет кылдым. Анан кийин ушул элдин алдында бир жакшылыкта бир агаларыбыз чакырып калып, ошонун тоюнда ырдап чыккам да. Ортомчу бизге ысыкөлдө. Эми буйрса Кудай кааласа да, эмнеге ырдап чыгам. Буларга дагы бир
жакшы клипти колдон келишинче тартып ойлор максаттарыбыз бар. Анан ушул эжекебиз менен жалгыз эле кыз экен, Ооба. Анан ушу жалгыз кызды турмушка узатканда эркек бир туугандардын ушундай жүрөктөрү мындай тызылдап, кээ бирлери жашкандарды да көрүп жүрөбүз да. Сиздерде да ушундай сезимдер болду беле? Мен ошондо 6-класста окуучумун. Аксы жер кезинде барышкан Элмирбек Жездем туугандары менен чогулуп баягы алдына түшүп деп койбойбу, ачуу базары сыяктуу ушундай болуп барышкан. Анда мен чындыгында жаш бала болчумун. Анан кийин бул Жездең болот, кулагынан чөй деген да, эсимде да. Анан кийин бизде ушу барып эркелеп, анан кийин бүтүп кулагынан чөйгөм, анан канча сом бердилер ушу эсимде жок экен ошонусучу. Анан кийин аябай туугандардын баардыгы келип, баягы бир жакшы отурганбыз ушу бир күн калышканда, Токтогулдан барганда. Анан кийин кайра дагы бир күн сыйлашып, бизде баягы кыргыздар ушунчалык сыйга жакшы эмеспизби? Анан кийин аксы жерине барышып, аябай жакшы күндөр өткөн ушундай. Нурлан агайыбыз дагы көрүп отурам, анан атаңыз дагы аккордеон чертсе, агаңыз да чертсе, анан өзүңүз дагы чертесизби же дайыма ушул аккордеончу агаларыңызды жаныңызга кошо аласызбы? Мен чындыгында аккордеонду жаңы үйрөнүп атам. Өзүм үйдө отурганда, классташтардын арасында, достордун арасында мындай ойноп ырдап койрум. Анан кийин могу элдин алдына чыкканда биздин эл сынчы да. Аккордеонду жакшы ойной албасаң, толук үйрөнүп алып чыкпайбы дейт. Ошого мен толук үйрөнөм, анан кийин өзүм ырдап калам. Будай биз ага чейин мынакей Абды Кадырматов агабы менен чогуу иштешем. Алда бир жагынан агам, бир жагы акем, бир жагынан агай болуп калды да. Моундарда моундай жүр деп, анан кийин мынакей жакшы инилерим бар, агай ини болуп чогуу жүрөбүз. Бул дагы аксын жигити дегендей, Нурлан иним да көп тойлорго барат, мен менен чогуу экөөбүз чогуу иштешебиз дегендей. Жүрдük geçinden, kalkıllap süzüp aratıp, karaldın dedin esimde. Kayıkta süzüp aratıp, suyum dedin esimde. Süzüp aratıp, karaldın dedin esimde. Geçeki gündür esimde. Kaydasın hazır kaydasın, helesin turat esimde. Kaydasın hazır kaydasın, götümün göldün çekinden. Kaydasın hazır kaydasın, helesin turat esimde. Tomçum oldun ısık göl, suyuğu bizge güç verir. Tomçum oldun ısık göl, suyuğu bizge güç verir. Kayıkta süzüp aratıp, karaldın dedin esimde.
эжекебиздин дал ушул жарык көргөндө ушунчалык ажарлуу болуп, ушунчалык сонун бир баягы суулукту даңазалаган чыгарма болгон да. Анан ушу сиздин оюңузду уккум келип турат. Дагы бир берүүдө берген интервьюңузда көрүп ушул көз тийип калды окшойт деп айтып калсыз да. Бұлын көз тиіп қалды деген сөздің арқасында көп нәрселер бар. Бұл жашоодон ар кандай кылып алып кететкен жакшы адамдарды эл кыргыз эли сөз айткандай көз тийди, сөз тийди. Буну киши колду болду деп ушу туура эле айтып атат элдер. Чындыгындачы жакшы адамдарды ушинтип Аллахым өзү алып кетсе дагы баягы бир тууган катары айтат элем, мен чындыгында кечире калмак да. Буну адам баласы эле алып кетти да, чыгын айткандачы. Ушу кыргыз эли ушундайды бир ар ким ар кандай жол менен неме кылат экен, эми аны өзү Аллага тапшырдык, эми кандай неме болсо дагы. Ошол айтып атпайсызбы, мисалы үчүн киши болду депчи. Эми сиздин оюңузча да ошол нерсени изилдеп көрдүңүзбү, аракет кылып көрдүңүзбү, сураштырып? Бул нерсени изилдегенге убакыт керек дегендей убакытлар өттү, көрдүк, билдик дегендей эми баягы точно немелер жок, бирок баягы мындай бир четтерин кичине билебиз да, аны айтыш элдин алдында эмес жок да. Эми баягы айтып коет эмеспи, атене табылат, бул сенин кайнатаң, кайненең, балдар табылат, бирок бир тууган эч качан табылбайт деп, бир туугандар эч качан ажырабасын дейли. Анан бактага негизи мына ушул Гүлбөч экебиздин азыр 2 кызы бар. Алар менин мамилеңиз кандай? Балдарын көрүп турасызбы, барып кайкеси катар? Мынакей 2 эле күн болду келип кеткенде. 3 күн мурун дагы келишип кеткен, 5 күн мурун кайра дагы 2 күндөн дагы келишти. Күйөө балам, 2 карындашым, ошо карындашым кызы, балдары болуп чогуу үйгө тез чакырып турабыз дегендей. Апамдын туулган күнү 1-майда. Анан кийин жылыга мурун жүргөндө Тооган Абдиев атабыз, Шекербек Адылов агабыз, Сыймык Бейшекеев дегендей баягы Элмирбек жездем достору куттуктап келип турчу. Гүлзат Байзакова, Сальма эже, Балтаевалар баягы бүт чыгармачылык адамдар 1-майда келип куттуктап турчу. Анан кийин баягы көз өткөндөн кийин өзү жок, азыр жакын туугандарыбыз менен эле ошол анча-мынча чыгармачылык адамдар көптөр унутуп койду го дейм. Анан кийин өзүбүздүн ошо Айзура карындашым, Микки күйөө балам Мирзат, Сезим карындашым, ошо күйөө балдарым келип 1-майда куттукташып, өзүчө туугандар олтуруп дегенде. Бизде жылыга 1-майда чоң майрам болчу да. Жылыга аябай өзүчө майрамдап, ырчылар келип ушинтип олтуруп, хахатеп, күлүп, чайнап ушундай болчу да. Шашырып, пышырып жеп, ушундай болчу. Анан кийин баягы эжем кеткенден кийин апам дагы бул 1-майга немеси болбой калды да. Кызыгы жок болуп калды мындай. Эми быйылдан баштап кичине апабыз, Аллага шүгүр, чексиз шүгүрлөр, апам жакшы болуп калды. Менден бир тууган агам да ооруп жүрчү, ал киши да жакшы болуп калды дегендей. Кыздарында Гүлбөч экебиздин кандайдыр мүнөздөрү барбы, эмнелерди байкайсыз? Кичинекей мындай ачык мүнөз да, Сезим. Анан кийин Айзура кичине жездем тартып калган үчүнбү кичине мындайраак, неме серьезныйраак да мындайчы. Эми Айзураны мен жаман дебейм, ал деле сонун мындай Айзура карындашым деле мындай неме да, кандай десем, күлүп жайнап, ал дагы мындай куудул да. Жездем өзү баягы манасчы, куудул, төкмө болгон үчүн кыздары дагы ошондой да. Төкмөлүк жагы бар, анан кийин мындай айландырып келип туруп сүйлөп соккон жагы бар дегендей мындай. Кагаз короп келип туруп айландырып туруп төгөт атасын окшопчу. Анан кийин ар кандай жолдор менен мага төкпөйт, эми башкаларга мындай айландырып төгүп калганда атасын менен апасын тарткан турбай деп калам да. Анан кийин жакшы 2 карындашым
сонун көстөй безим күйөө балдарым да аябай жакшы. Эң жакшы. Буюрса сизден дагы сонун чыгармаларды күтөбүз. Бактага мынакей азыр мен YouTube тарабагына кирсем, бул жакта деген эмелер бар экен да, мисалы үчүн. Бул кимдер киргизген билбейм. Элмирбек Маналиевдин бир тууган кайнеси Бакыт мырза окумушурдады, иниси Бактай окумушурдап келтирет экен, иниси жарды дегендер аябай толтура экен да. Булар ким жүктөйт? Билбейм мен. Мен чындыгында интернет тармактарына мен өзүм жүктөйм. Мен сразу эле айтып коеюн, ушул жерден теледен пайдаланып. Мен Instagram, Facebook колдонбойм. Ар ким ар кандай ойлой бериши мүмкүн, бирок мен мындай чындыгында өзүмдү мындай пиар кылып мактап, анан кийин мен паланчанын иниси болом, мен Элмирбектин кайниси болом деп мен чындыгында эч жеке мактанбаймын. Анан кийин көптөр айтат экен, зачем сен бирөөнүн атын сатып депчи. Мен YouTube'га эч кандайларымды жүктөбөйм. Ушул жерден актанып алайын деп. Эми чындыгында болгондой айтыш керек да. Анан кийин кээ бирлери, сен Гүлбүнүн иниси болосуңбу? Анан кийин ушундай эле жүрө бересиң депчи. Эми кандай жүрүшүм керек? Мен естественно мындай өзүм апам кандай кылып төрөсө мен ушундай болуп жүрөм да. Анан кийин мындай мен мынтип мен Элмирбектин немеси кайниси болом, Гүлбүнүн иниси болом деп колум көтөрүп макталамбы? Анан кийин бизде билбейм, андай мен андай нерсени жактырбайм чындыгындачы. Өзүмдү өзүм мактаганды ушунчалык жаман көрөм да. Анан кийин эл баласын эл билсин деп кум болду ошондой. Мага кызык болуп турат да, мисалы үчүн Гүлбү Орозкул кызы, сиз болсо Бакытбек Мамытбеков. Биз үчөөбүз үч башка фамилия. Көптөрдү таң калтырып берет. Үчөөбүз үч башкабыз, окшошпойбуз. Менден улуу агам ал вообще бой узун. Ошондой да. Анан кийин эми келер ойлойт экен, баягы бир туугандыз эле чапталыш эле оппокшош болуп жатып калып эмес, эми ар кимдин табияты ар кандай болот да. Чындыгында. Ооба да, анан кийин ошол. Estem apa senin kara gözünde, eske salam ar bir aytkan sözünde, oyloy verin, estey verin, aktasam dep appak sütündü. Үй dolu turip bizge dayım kamınıp, bütü var bir men otamdım zarıgıp, kanat baylap uçkum gelet, kusa bulup sizdi sağınıp. Bu bak baskan ak bulutlu çaşların, elestetem neçen aşo aşkanın, oylop bizini estep dayım, dastor kılığı cayı vaknanın, oylop bizini bütköndürsün, dastor kılığı hey cayı
деп апаларыбыз бар болсун, аял заты. Ушундай сонун чыгарма айтканыңызга кошулам, апаларыбыз ар дайым бар болсун дейли. Апасы бар адамдар аябай бактылуусуңар деп айтат элем. Анан дагы мынакей өзүңүздөр билгендей эле Элимбек агабыздын аты көчөлөргө коюлду. Гүлбү эжекебиздин дагы аты ушундай бир жерге берилсе деп ойлойсузбу дагы да болсо? Эжемдин аты эң биринчи бисмилла деп эле немеге бергенбиз. Аксы жергесинде өзүнүн айылга. Өзүбүздүн айылдагылар, айылдык депутаттар, бүт туугандар дегендей өзүнүн ушул аксы жергези бүт барды колдоп берген. Бул жактан бери Жалал Абад областынан, шаардан, Бишкектен бери келип кол коюлуп, уруксат беришкен. Өзүбүздүн менден улуу агам барды утпаймынбы? Менден улуу агам, апам ушул келинчегим болуп ушул төртөөбүз өзүбүздүн жаныбыздан жолду салып, Гүлбү Орозкул кызы атындагы деген көчө бар. Гүлбү кыз булагы деп булактагы ошол көчөдө бизде булак бар болчу. Анан кийин эжем ошол булакка барып суу ичип, ошол жерде кетип атканда да, келип атканда да суу алып, мен шаарга барганда ичем депчи. Анан кийин ушунчалык сууну жакшы көргөн, жаратылышты жакшы көргөн адам болгон да. Анан кийин ушул апамдын идеясы ушул булакты неме кылып койбойлу депчи. Анан кийин эки аны тазалап депчи. Анан кийин сооп болот депчи. Баягы аз болгондон кийин ушул булакка көп келчи деп. Анан кийин биз айттык да, ал булакты тазалабайлы, тазалап дагы жакшылап тазалап туруп эле атын коюп койлу андан көрө депчи. Эсиле айылдагылар уруксат берсе депчи. Андан кийин биздин аксы жергесиндеги Авлеттин айыл өкмөтүнө, айылдагы өзүнүн коргон айылындагыларга терең ыраазычылык. Алла ыраазы болсун, ошо эжебиздин арбагы ыраазы болсун дегенде ошо атын берип, ошо биздин айылдагы элдергечи. Бек айылда дагы көчөдө бар экен да? Башка жакка дагы, республикага дагы беребиз деген, эми аны өзүнүн сөз берген инсандардын немелери бар, эми ал дагы Кудай буйрса болуп калат го деп. Эми сөздү айткандан кийин да ошол нерсе да ишке ашабы, аны Кудай буйрса көрө жатарбыз. Бирок да кулак кагышпай кетели, айткан сөздүн үстүнөн чыгат деген ишеничтебиз. Анан бактага ушинтип сонун маек болуп атат, сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Анан буйруса алдыда дагы клиптерди көрөт экенбиз. Дайыма ушинтип коштоп жүрө бериңиз. Бүгүн да келип бизге Гүлбү эжекебиз арабызда жок болсо дагы арабызда отургандай эле сезилди. Ушунчалык сонун ырдайт экенсиз. Келиңиз дагы бир чыгарма суранайын. Мына келсем, анда ойноп бере коелук. Качан мага жар болосуң деген ыр бар, Рыспай Абдыкадыров агабыздын ырдап берейин. Кайда барсам, ошондо да сен болосуң. Өр таянсам, күлүгүп таң бел болосуң. Сосап кетсем, көк кашкада булак болуп. Ысып кетсем, айдарында жел болосуң. Бакка кирсем, карайсың да алма болуп. Кетип атсам, карайсың да тамга болуп. Комуз алсам, көп алып да көпкө койбой. Булбул болуп, сайрайсың да талга конуп.
дейсің, денімден даба болып, қанат болып, төлейсің үмітімді. Сағынытасың, жейі жоқта сана болып. Ушундай сонун үнүңүз бар экен. Ушуну сактаңыз, ушуну элге тартуулаңыз. Бактага биз сизди сыйлайбыз. Ушунча сыйлап келтириңизге чоң рахмат. Анда сизден ушундай алтын үндүү агабыздан кыргыз элине болгон жакшы бир каалоо тилек болсун. Мен ушул теледен пайдаланып Баткен элине дагы биз сиздерди сыйлайбыз, жакшы көрөбүз. Бар болуңуздар. Ар бир апаларга, ар бир ушундай мага окшоп ичи күйүп азыр сыздап турат. Мен дагы бир тууганымды жоготком дегендей, мен Баткен элин түшүнүп турам. Баткен элине дагы ушундай кайраттуулук, кыргыз элибизде жакшылыктар болсун. Биздин элибизде дайыма агалары суугу, улуу агаларыбыз айтат экен, октун үнү кулбасын, андан көрө комуздун үнү болсун депчи. Кыргыз элибизде ушул музыканын үнү жаңырып турсун. Бизге окшогон ушундай жакшы адамдарга, жакшы инсандарга биз ырларыбызды тартуулай берелик. Кыргыз элибизде тынччылыктар болсун. Ар бир апаларга, ар бир агаларга, ар бир инсандарга, сиздердей болгон карындаштарыбызга ушул жердеги бизди кыргыз элине жеткирип турган ушундай жакшы мыкты каналдарга сиздерге биз терең ыраазыбыз. Кыргыз элибизде жакшылыктар болсун, тынччылыктар болсун. Ушундай шаңдуу музыканын коштоосунда Бүлбү Орозкуло эжекебиздин дагы басып өткөн жолу тууралуу сонун бир маек курдук. Бүгүн бизде конокто Бакытбек Мамытбекович жана Нурланбек Муратбекович болду. Ал эми биз сиздер менен кийинки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар дейли.